Саламатсыздар. Чоң рахмат. Ушундай алтындай убактыңарды бөлүп ушака жолугушка келгениңерге. Мен силерди туура түшүнөм. Азыр тиричилик деген кыйын, күз келди. Убакыт деген алтындай убакыттарда ушака аябай келгениңиздерге элди чогултуш кыйын. Анан 30 жылдан бери элди эле тажап өткөн шайлоодончу. Мурда шайлоолордо билесиңер да, бүт баары тең. Баягы bir ay eldi beşike çıkarttı da. Soğan bekar, sevetler bekar bular. Ana günüge arak, tamak, kanser. Bu yıl buna arak yok, tamak yok, kanser yok. Taza şaylıyor. Onun için beka taza adamlar geliyor. Ben 84 yıl geldim Bişkek'e. 80% Kırgız eken. Algan 92% başka bulut eken. Kırgız'ın bari öz elüstere hor bolup, kıynalıp, kıstalıp, başkalıkların uyda kvartiralap. Bunu oşol kvartiralap жүрген Kırgız'ın yaşlarına 89 жылы жер алып бердик. Kudayдын Кудайга сүйсүн, мына азыр oşol 9% Kırgız болгон болсо, азыр мына 99% Kırgız Бишкекте, Кудай буйрса. Мына азыр 61 конушта 600 миңдей киши жашайт да. Мына ушунча кишинин үйлүү жайлуу болуп, бала чакалуу болуп, жебире чөбүрө болуп, өсүп өнүп, уже шаар болуп атат Кудай. Ушу 30 жылда эгемендүүлүк алдык. Экинчи байлык ушул 600 миң эл үйлүү жайлуу болду. Мен биринчи сиздерге жазган отчетумду берейин деп атам. Ашуудан берген отчетум дегендей, мына ушул сиздердин айыл мына бул жерде куурай өсүп бош талаа болду. Азыр чоң калаа болду. Ак Батан жанында жер басып болгондо ал жерден талашып эл батпай калганда мен бияка алып келгенсиң. Алып келип мына ошол жерден калыс болсун деп, калыс ордо деп атын коюп мына чоң шаар болдуңар Кудай буйрса. Мына өзүңөр ичип аткан суу, кечинде күйгөн лампочкаңар, мына жол, мектеп, амбулатория бардыгын ошол биз сиздер менен чогуу бирге салдык. Эмне үчүн мен партия менен барган жокмун? Мына өзүңөр көрдүңөр 30 жылдан бери ушул партиялар келип алышып эле баягы ак элдин добушун сатып алып эле мына 3 жолу төңкөрүш болду да. Аны 30 жылдык тарыхыбызды кайталасак, дагы 3 төңкөрүш жасап, 5-6% кууп, он жаксын камап, 500-600 киши кан төгүп, ушундай ишти 100 жылда 2 жолу кайталасак, биз Африкадагыдай олдай Сомали, Нигериядай мамлекет болобуз да. Бизде бир эле жол бар. Бул кылымдарды карткан ата-бабанын жолу. Ата-бабанын жолуна түшсөк, салттуу, нарктуу, ооматтуу, дөөлөттүү, улуу кыргыз канаатындай болобуз. Ошондо жанагындай жетимдер үйү деген болбойт. Жесирлер үйү деген болбойт, түрмө деген болбойт, майыптар үйү деген болбойт, сойколор үйү деген болбойт. Кыргызда салт менен нарк күчтүү болот. Мына ошондо өсүп, өнүп, улуу кыргызга канатындай мамлекет болобуз туугандар. Бир мандаттыкка келдим астыңыздарга, силерге менчик депутат болоюн деп, Кудай буйрса. Эмне үчүн мен Бейшенбек Абдыразаковду колдоп, жанында жүрөм. Ушу жөнүндө болсун да сөз. Урматтуу туугандар, бул ошол жаш мезгилинде мындан 10 жыл мурун көрөгө чекен депутат болуп барганда ошол кыргыз Көнөңбай, ой Маңкурт, сен туура эмес жолго кетип атасың, өзүңдүн ата-бабаңдын жолуна түш деп жанагы үркүн маселесин көтөрүп, көптөгөн улуттук маселелерди, тилди, чек араны көтөрүп, ошондо эле элдин кызыкчылыгында бекем турганда, билесиздер да муну. Добуш сатып алып барган балдар, депутат болмуштар, алар чечпейт. Алар дагы 5 жыл отуруп берип, Кыргызда кыянат иштерди жасап коюп кете беришет. Ал эми эгерде ушу Бейшенбек Абдыразаковго окшогон, элге күйгөн, улутман, билимдүү, таза, эл үчүн деген балдар, кыздарды шайласаңыздар, анда Кыргыздын өзүнүн бараткан багыты, жолу түздөлүп, жашоо турмушту оңолгонго үмүт пайда болот. Мына жасаган ишин эле айталычы, анан 1-2 миллион бөлүнчү экен. Жаңы келгенде могу курулуштарга, мектепке, бала бакчага. Ошону 800 миллион сомго чейин көтөрүш деген бул эмне деген эрдик? Бейшенбек Абдыразаков бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин намысына жарап бере турган саясий ишмер, депутат катары саналуу адамдардын бири.
Beyşembek Abdurazaktın mına programmasını okup görüңüzдөр. Jasagan işin görüңüzдөр. Ömür yolun karаңыздар. Anan ушундай dayar adamды şaylabanan kimdi şaylayбыз тугандар. Ошондуктан sizler biz ушул депутатты biz şaylaганбыз деп мындай başkalarga үлгү боло тургандай кылып ушул Абдуразаковду шайлап алыңыздар. Эми Бейшеке, Алатаудай бийик бол, Асқасаудай бекем бол, Ысык-көлдөй терең бол, Каражердей балбан бол. Ömürün akkan suday olsun. Eline kısmetini kılar. Men jakыныраак кырып алам. Кем бар. Эртеңинен нур чаткан ушул элдин берген ырысысы менен жерге өгөрөт. Элдин бакасын элге өгөрөт. Белгиле биздин талыс ордогонубуз атабыз болот. Амин. Депутат болуп кетсин.